elde var da. Kana dogovor. Eskertip berilген эже. Dogovorunuz керек. Buzulup атат. Ешқандай келишим дагы жок, 1 сом дагы эч кимге төлөбөйт. Темир жолго дагы, мэрияга дагы 1 сом төлөбөйт булар. Sizlerge biz bugün kelime buz degen jokпуз. Кагаздарыбыз бар. Жалал-Абад шаарынын Борбордук базарына жакын жайгашкан темир жолдун боюнда чачкынды соода жүргүзгөндөрдүн ишмердүүлүгү токтотулду. Бүгүн тиешелүү кызматтар бул жаатта иштеп, алардын соода күркөлөрүн жыйнап жатат. Соодагерлер ишмердүүлүгү мыйзамсыз экендигине карабай, иретке келтирүү ишине тоскоолдук жаратууга аракет кылышты. Бүгүнкү күндө чачкынды соода сатыктар боюнча иш чара жүрүп атат эже. Мыйзамсыз жерде отуруп, мамлекеттин жеринде отуруп соода кылып аткан болсо. Мыйзамсыз эмес да бул. Мыйзамды эле кылган бизди отургузган да мына 5 жылдан бери Договорубуз бар, договор. договорлор элде бар да. Кана договор. Eskertip berilген эже. Договорубуз керек. Buzulup атат. Буга чейин Железнодорожный көчөсүндөгү бул сатуучуларга эскертүүлөр эсепсиз берилген. Анткени темир жолдо соода жүргүзгөн ишкерлер менен эч кандай ижара келишимдери түзүлгөн эмес. Муну Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын адистери да, Жалал-Абад шаардык мэриясынын тиешелүү мекемелери да тастыкташты. Натыйжада стратегиялык маанидеги темир жолду бошотуу талабы сот процессинде каралып, төмөндөгүдөй чечим чыккан. Ушул Жусупбакиев көчөсүнөн Бакина көчөсүнө чейин буга чейин ушул жергиликтүү тургундар мамлекеттик акты алганга чейин жетишкен экен. Бүгүнкү күндө 15-жыл 2023-жылы темир жол көчөсү 76-үйдүн тургуну Абдуллажанов Абдыкалыкка тиешелүү болгон 1997-жылкы 2 токтом, 2001-жылкы 1 токтому жана жеке менчик мамлекеттик актысы жараксыз деп табылган. Бүгүнкү күндө соттун чечими күчүндө. Андан сырткары ушул Жусупбакиев көчөсүнөн Бакина көчөсүнө чейин 7 адамга соттун чечими чыккан. Булар дагы ушул мамлекеттик акты алганга чейин жетишкен темир жолдун жерлерин. Бүгүнкү күндө ушул 5-6 адамга соттун чечими чыгып, мыйзамдын күчүндө бүгүнкү күндө ушул жазалоо иштери жүрүп жатат. Соодагерлер 1-сентябрга чейин ишмердүүлүгүн токтотпоосун суранып, Жалал-Абад шаардык мэриясына келишти. Алардын үнүн мэрдин 1-орун басары Кубанычбек Иманалиев укту. Бирок жергиликтүү бийлик шаардын борбордук бөлүгүндөгү чачкынды соода жайларын иретке келтирүү жана темир жолду соода жайларынан бошотуу зарылдыгын белгилеп, соодагерлер сураган мөөнөткө чейин уруксат берилген жок. Темир жолдун мен сурадым. Манасыга сиздин кызматкерсиз жок дедиңиз. Эч ким сизге төлөбөйт. Департаменттардын көрдүңүздөр кантип биз ушуну мэрияны өзүңүздөр мындай бизден талап калсак, мыйзамдуу иштегенде. Ошону биз көрүп туруп анан кантип биз силерге мыйзамсыз иштерге көз жумабыз. Өзүңүздөр айтсаңыз. Баары деле биз бүгүн мен тазаласак ушу тазалап кетебиз. Ошон үчүн силерден туура түшүнөсүз. Өз билемдик менен соода күркөлөрүн куруп алган мындагы 50дөн ашык соодагерге жергиликтүү бийлик муниципалдык базардан соода жайларын берүүгө даяр. Анткени өткөн жылы шаардагы чачкынды соода жайларын жоюп, соодагерлерге жана кардарларга ыңгайлуу шарт түзүү, унаа тыгындарын азайтуу максатында атайын муниципалдык базар курулган. Аларга эскертүү уже ноябрдан бери беребиз. Эскертүү бердик, алар укпай атат. Мыйзамсыз жерлерде турат. Эми ушуларды баардыгыга жаңы базарга барып, ошол жерде иште кыла деп айтып атабыз. Иш жүргүзүп атабыз. Мана көрүп атасыздар. Ушуларды болну ошо жаңы базарга алып барабыз. Кудай буйруса. Белгилей кетсек, Жалал-Абад шаарында чачкынды соода жайларын иретке келтирүү, тротуарларды күркөлөрдөн тазалоо боюнча байма-бай рейд уюштурулуп келет. Дегенменен соодагерлер өз кызыкчылыктары үчүн чачкынды соодалардын жоюлушуна каршы чыгып келишет.